азыркы курчуган саясий абал тууралуу кеп калалы. Кайсы саясатчы баш көтөрбөсүн камап салып жатат да, ким баш көтөрүп бийликке каршы, президентке каршы сөз сүйлөсө. Сиз ушул абалга кандай баа бересиз? Саясий куугунтук болуп жаткан жокпу? Азыр мындай жаман тенденция пайда болду. Өрк ал десе баш алган. Андан тышкары дагы азуусу барга бар заман, азуусу жокко тар заман деген так ушул учур болуп атат да. Бул өтө жаман көрүнүш. Саясий лидерлерге, негизги саясатчыларга, саясий топторго куугунтук болуп атканы анык. Аны баарыбыз айтпаса деле угуп, көрбөсө деле көрүп атпайбызбы? Бул жаман көрүнүш. Эгерде мен айтам, саясий лидер болобу, саясатчы болобу, анын баягы ээлеген орду же буга чейин келген статусуна карабай олуттуу кылмыш кылса, ал мыйзам алдында жооп бериш керек. Анан бирок эле саясий оппонент эле баарын куугунтукта баарын камай бериш бул туура эмес. Мисалы, Жапаров Садыр Нуркожоевич боюнча, эми ал келди, аны камакка алды. Бирок эми ошонун артынан эле жанагы митингде, өткөргөн митингинде чагымчылык иштер болду, болгон жокпу, аны азыр парламент комиссия түзүп караш керек да. Эми ошо Жапаровдун азыр балдарынан бери камап салды, тууган туушканынан бүт камап салды. Бул болуп көрбөгөндөй жаман нерсе. Бай эне азыр зыркырап ыйлап отурат кичинекей баласы. Эми баласында эмне күнөө? Мыйзам бузуптур. Эгер деле ошондой мыйзамга такай турган болсо, анда адамдардын өлүмүн алган, жанагы машиналар менен тебелеп кеткен адамдардын да балдары тартылса да жокпу? Анчалык эле калыс айта турган болсок туурабы? Ошон үчүн мен айтам, эми Жапаров камалды, эми ал абакта качпайт, отурат, суралат, сот чечимин чыгарат өзү. Күнөөлүү болсо күнөөлүү деп табат, күнөөсүз болсо акталып чыгат. Бирок эми жанагы балдарын камап салыш бул аша чапкандык да. Мен айтам, ушу убакыттан пайдаланып кайрылат элем. Күч органдарына баш ал, тиги бөрк ал десе баш албай, кичинекей балдарында күнөө деле жок. Эгер деле кылмыш кыла турган болсо, аны үй камагына чыгарып, анан тийиштүү сот процессине чакырып эле, күнөөлүү болсо камасын кийин. Ушул жерден кошумчалай кетейин. Акыркы убакта парламентке сындар көбөйдү да. Жада калса балык парламент деп да аташкандар пайда болду да. Эмнегедир митинг болуп, жаңжал аркасынан жаңжал курчуп жатса дагы, саясий абал чынында чыңалып баратканда, парламент эмнегедир унчукпай, кандайдыр бир үн катпай турат да, өзүнүн позициясын тактап маселелерди көтөрбөй. Ушул тууралуу, парламенттин абалы тууралуу кандай кептерди айта аласыз? Мен парламентке, азыркы парламентке чоң күнөөнү коет элем да. Чоң күнөөнү коет элем. Себеби азыр өлкөдө болуп аткан баардык саясий чыңалууга, кырдаалга парламент күнөөлүү болуп атат. Парламенттин ичинде көтөрүлө турган маселе сыртка чыгып кетти. Жөнөкөй элге чыгып кетти. Эл талкуу кылып атат аны. Мына ушунун баары парламентте талкууланыш керек болчу. 2010-жылы баш мыйзамды кабыл алып атканда парламентти башкарууга эмне үчүн өтөбүз деп чечим чыкты. Ушул сырттагы маселенин баары парламентте көпчүлүк коалиция менен оппозициялык блок талашып, тартышып, анан бир бүтүнгө келип мамлекетти бүдөмүк салбай чечип туралы деген чечим болгон да. Анын бири да жок. Мына бүгүн парламент таркаш керекпи, таркалыш керекпи деген маселе козголуп атпайбы? Мен айтат элем, мындай парламент өзүнө өзү баа берип таркаш керек. Таркаш керек. Же ошо ким президент сын айтпады, туурасын айтты. Мен бул жерден колдойм. Парламенттин ичинде интрига чыгарбастан, саясий иштерди кылып, тийиштүү мыйзамдарын кабыл алып, мамлекеттин ичиндеги кырдаалды жөнгө салыш керек. Мына ошондон иштей берсе болот. Парламент бүгүн алсыз болуп атпайбы? Парламент алсыз болгон үчүн маселелер чечилбей, элдин мүдөөсү аткарылбай атат да. Анан албетте мамлекетте чыңалык пайда болот. Эртең эгерде мамлекетте чоң бир жаңжал чыгып кетсе, буга бирден бир парламент күнөөлүү болот. Жана жооптуу болот. Анан ушуга улайылы, азыркы курчуган саясий абал тууралуу сиздердин партия замандаш кандайдыр ушул абалда мындайдыр бир ортодо нейтральный позицияда турат да. Ушу сиздердин позицияңыздар тууралуу сурайын дедим эле. Сиздерге кандай бир саясий таш бир жакка болсо ушул жагына кошулалы деген ойбу? Же кандай позициядасыздар? Мен эми азыр сиз суроо бердиңиз, мен так жооп бердим го. Ошол эле тиги саясий чыңалуу кырдаал боюнча, парламент боюнча
Менин айткан сөздөрүм бул демек партиянын позициясы деп түшүнсөңөр болот да. Буга чейин мамлекетте саясий кырдаалдар боюнча, негизи эле мамлекеттеги жүрүп жаткан окуялар боюнча биз так оюбузду айтып келгенбиз, айта бермекчибиз. Биздин бир гана тилегибиз бар. Бул мамлекетте бейкуттук, стабилдүүлүк, тынччылык керек. Мына көрүп атабыз, канча деген мамлекеттер азыр кыйрап, мамлекеттүүлүгүн жоготуп атат, жерин тарттырып атат. Ошондого жол бербешибиз керек. Анан ар бир жерде биз айтып атабыз, өзгөчө жанагындай саясий лидерлердин же саясатчылардын камалгандары боюнча баардыгын өтө этияттык менен мамиле кылышыбыз керек. Кесе эле бул күнөөлүү эмес деп айткан өзү туура эмес. Биз саясатчы болгондон кийин биздин оозубуздан далилденген фактылар чыгыш керек. Анан жөн эле азыр мындай бир тенденция пайда болду. Жана башында кеп кылбадыкпы? Бийликчил анан оппозициячыл депчи. Калыс айткан адам эч кимге жакпайт бүгүн. Бирок ошо калыс айта турганда тарап керек да. Ошон үчүн айтып атпайбызбы? Бул жериң да туура, бул жериң да туура эмес. Бул жериң туура болсо, бул жериң туура эмес деп айткан тарап керек да. Мына партиянын негизги позициясы ушул деп мен эсептейм. Учурдун негизги актуалдуу темаларынын бири бул сөз эркиндиги болуп калды да. Сөз эркиндигин тизгиндөө, сөз эркиндигин чектөө болуп жатат деген. Ушуга кандай баа бересиз? Чейрек кылымда эгемендүүлүктү алгандан бери демократия деп биз мени гана көргөн жокпуз. Демократиясынын жакшысын да жаманын да көрдүк. Элибиз саясий топтордун жана саясатчылардын түркүнүн көрдүк. Ар кандай коомдук саясий курулуштарга аралашып келди. Акыры келип мына сөз эркиндиги боюнча, демократия боюнча ошо Борбор Азия мамлекеттеринде алдыдабыз деп мактанганыбыз менен акыркы окуялар далилдеп атат. Өтө жаман бир ушундай кырдаалга кептелип калдык да. Сөз эркиндиги менен саясатчылардын ишмердүүлүгү аралашып кетти. Муну далил катары айтпадыбы? КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков. Анын да гезити бар. Анын да сайттары бар, мен билем. Ал айтпадыбы? Бүгүн Кыргызстанда мен бай дегендердин колунда массалык маалымат каражаттары бар деп туурабы? Мына гезиттер, сайттар колдоруна турат. Ошол саясатчылар өзүлөрү ушактарды, өзүлөрүнө каалаган нерселерди чыгарып, анан журналисттерди мажбур кылып атышат да. Демек, акырында ким күнөөлүү болот? Журналисттер күнөөлүү болуп чыгып калып атпайбы? Андай туура эмес да. Мен айтам, бул жерде саясатчылар өзүлөрүнүн теги ооздоруна жооп бериш керек биринчи, кылган иштерине жооп бериш керек. Өзүлөрү тартипке келиш керек. Ошондо анан сөз эркиндигине эч кандай доо кетпейт. Бүгүн ушу эки нерсе аралашып кетти. Саясатчылар каалаганын кылып, өзүлөрүнүн өздүк булактарынан чыгарып, анан сөз эркиндиги ооздукталып деп атпайбы? Анан ошол сөз эркиндиги тууралуу. Сөз эркиндигин колдоо деген ат менен жүрүш болду. Ушул жүрүшкө сиз барбадыңыз да? Эмне себептен? Айтпайын дедим эле. 2 жума болду, айтпай ушу келаттым эле. Сөз эркиндиги боюнча билдирүүлөрдү берип эле келатабыз, анан сурап атабыз, эми так ачык эле айтып берейин. Сөз эркиндиги боюнча марш болду. Ал мен өзүм ушу 8-кичи райондо турам да, ошо жанагы марштын башталышында. Үйүм ошо жерде. Эртең менен мен жигиттеримди балдарды жөнөттүк. Барып көрүп келгиле, кимдер келди, кимдер келип атат, кимдер барып атат. Анан мага жакпаганы эми ачык айтыңыз деп атпайсызбы? Ошол жерде жанагы улуу сөздө уят жок, гейлерди колдогон адамдар жүрдү да. Анан мен кантип алардын жанында турам? Кантип алардын жанында мен Кыргызстандын желегин кармап, сөз эркиндигин колдоп чыгам? Ошон үчүн мен баш тарттым. Ошон үчүн мен чыккан жокмун. Жаман көргөндөр болот. Мен сөзүмдөн кийин дагы сындагандар көп болот болуш керек. Бирок бул менин позициям, бул менин оюм. Мен демек башка жолдор менен сөз эркиндигин колдогонго жана аны коргогонго өттүм. Бул массалык маалымат каражаттары аркылуу мен билдирүүлөрдү кылып атам. Биз кылып атабыз. Ошол себептен мен барган жокмун.